Биринчиден көрсөтүлгөн ишенимге ыраазычылык билдирем. Экинчиден мына бүгүнкү өтүп аткан биздин кезектиз 12-чи курултайыбыз. Мен жана айттым, иштөө тартиби боюнча чакырылган делегаттар боюнча дагы, катышкан азаматтар боюнча дагы. Жаштар дагы бир жолу, жаштар дагы бир жолу, жаштар. Көрөлү. Себеп күрөштүн баарын ошол жаштар. Биз 11-чи жылдагы талапкер болуп көргөнбүз. Опера балет театрында ушундай чоң съездибизди өткөргөнбүз. Аксакал деген аксакалдардын баарын жыйнап көргөнбүз. Пикирлерин укканбыз, сунуштарын укканбыз, баталарын алганбыз. Ал кездеки бата берген аксакалдардын көбү бар да көбү кетти дегендей. Биз жеке ушул президенттик шайлоого катышабызбы, катышпайбызбы деген суроолорго болуп көрбөгөндөй оор, кыйын, абдан каттуу ой жүгүртүүнүн натыйжасында гана келип отурат. Ишенип коюңуздар. Мен бүгүн да ушу экиленип турам. Бүгүн да экиленип турам. Себебин могул жерде биздин агабыз Рахман Разыков агабыз аябай каттуу айтып берди. Жакшы айтып берди. Эгерде коомуңдун ушундай экен билип туруп бараткан болсоң, демек сенде акыл жок. Макулсуздарбы? Коомуң бүгүн башка. Эгер ошону билип бараткан болсоң, анда акыл жок. Экинчи жагы эмне? Коом ушундай экен деп коркуп үйдө олтуруп алган бул наадандык. Эки тарап. Ишенип коюңуздар. Бүгүн куржундун эки башы кандай тең салмак болуп турса, менде ошол эки ой бирдей болуп турат. Барбай коюу наадандык, баруу акылсыздык. Ким жеңет? Бул коомдон көз каранды. Жана Автандилиним айтты, биз ушундай жолго барышыбыз керек, биз күрөшүшүбүз керек деп. Мындан 17 жыл башта айттым эле мен, өз бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Бул Мадумаровдун бактысы эмес. Бул Келдибековдун бактысы эмес. Же Асанов Үсөновдун бактысы эмес. Бул элдин. Бирок бул сөздөрдү айткандан да коркосун, бул сөздөрдүн да кашмалтайын чыгарып бүткөн. Кыргызда керемет жакшы сөздөрдүн баарын саясатка айландырып олтуруп, аябай кадырын түшүрүп кеттик. Бирөө жолдо бараткан болсо, ак жол деп каалагандына коркосун. Ата журтка барып келейин деген сөздөн да коркосун. Бүтүн деген сөздөн да коркосун. Ата мекенден да коркосун. Бир нерсеге эле жабыштырып тура турган мезгил келип калды, айланайын. Биз башка тил табабызбы, эмне кылабыз? Мына карап көрүңүздөр. Айыл жерлерине барганыбызда абдан туура, могул жерде Мирлан айтты, Дөөлөтбек айтты, Алматыдан келген. Мына ушул жигиттерди, мен ушул жигиттерди тааныбайт элем. Мына Жамил эжекемди мен кече өткөндө жарандык активисттер менен жолукканда тааныштык. Мен көрбөгөн, мен бирдей ирет сүйлөшпөгөн азаматтар келип, агалар, эжелер, инилер, карындаштар келип, ушул жолго барышыңыз керек деп атканы түн уйкуну жоготту. Мен орозодо 30 күн орозо кармапта мындай кыйналган жокмун, ушундай чечимге келердин алдында. Анын үстүнө жана Акмат Келдибекович айтып аткандай, гезиттин үстүнө гезит, үстөккө босток. Үчөө тараптыр, үчөө үч жакка кетиптир, тигиндей болуптурмун. Тилегиң таш капсын ошонун баары. Өзүңө буйрсун ошолордун баары. Ким кандай ниет, ким кандай пейил менен жазып аткан болсо, өздөрүнө кайтсын ошолор. Биз улам биз биргебиз деген сайын жок эле жок кетиптир. Жакшы саналаш, жакшы пикирлеш болуп жүргөн азаматтар деле кээде карасаң, акырын кылтыйтып бир нерсенин башын чыгарып коет. Бул деген сөз эмне? Бул биздин биригүүнү, биздин бир билек, бир тилек болууну каалабайт. Биздин эл бүгүн ушундай жагдайга келип такалып калды. Кыргыз өз тагдырын бөтөндөн сурап калды. Ким колдойт экен? Тиги жак кимди колдоп атыптыр? Мен өз элим мен өз жеримде өз тагдырымды өзүм чечем деген түшүнүк калбай баратат.
Оң жагыбыз кимди колдоп атыптыр? Сол жакчы, тиги жактан эмне ишарат келет экен? Сен кимсиң айланайын кыргыз? Сен кимсиң өз тагдырыңды өзүң салып берген? Бул мамлекет муну колдоп атыптыр, кече учурашып келиптир. Сыртка чыкпаган, себет көтөрүп барбаган кыргыздын саясатчысы калган жок. Улам жума сайын бир себет жасап алып жөнөп калышат, башка түйүп алып. Барып бата алып келмиш болуп. Намысы жок, ариети жок. Саясатчылардын жасай турган иштери ушул. Аны кадыресе көрүнүш кылып, анан кыргыз журналисттери жазат. Палан барып келген имиш. Түкүн макул деген имиш. Көзүмдү ашып коюптур, колтугунан уруп коюптур. Ушуну койбойлубу? Биз дайым өз тагдырыбызды өзүбүз чечип келгенбиз. Өз бактыбызга өзүбүз ээ болуп келгенбиз. Найзанын учу менен чындыкты жаратып келгенбиз. Кылычтын мизи менен эгемендикти коргоп келгенбиз. А бүгүнкү күндө эмне болдук? Жуугундукор болдук. Көз каранды болдук. Өз тагдырыбызга өзүбүз ээ боло албаган мамлекет болдук. Мына Рахман ага дагы бир жолу кайрылып кетпедиби? Мен бир 16 жыл башта кыйкырдым эле, кайда баратабыз депти. Мына ошол суроону бүгүнкү күндө күндөн күнгө элдин арасынан угуп баратканыбыз бираз үмүт отун жандырып келатат. Бүгүн сурап баштады эл өзү сурап баштады. Өзүнөн өзү сурап баштады.